Assalamu алейкум. Бул мисвак. Бүгүн ушул тууралуу бир аз кеп кылабыз. Барыңыздар билесиздер, бул тишти тазалоочу каражат 1000 жылдан ашык убакыттан бери колдонулуп келет. Пайгамбарыбыз сунуштаган эң пайдалуу каражаттардын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сунуштаган. Мунун диндеги пайдалары тууралуу бир аз айта кетейин. Өлүмдөн башка баардык нерсеге дары деп айтылат. Намазыбыз 7 есе сооптуураак болот. Өлүм алдында шахадат келмесин эстетет. Анан дагы Сират көпүрөсүнөн өткөнгө дагы жардам берет деп айтылат кыяматта. Ал эми тирүүлөр үчүн деле, тирүүлүктө деле мунун пайдалары толтура. Ошол тууралуу дагы бир аз айтып өтөйүн. Негизинен ооздогу жагымсыз жыт кетет, тиштерди саламат кылат, агартат, мөлтөгүрдүн канашын алдын алат, антибактериалдык кызматы болгондуктан ооздогу микробторду дагы өлтүрөт. Андан сырткары тамактагы оорулар дагы калат, тамак болгондо табитибиз ашат. Ошондой эле көздүн көрүүсүн жакшыртат. Ошондой эле өтө көп оорулардын себепчиси болгон стресс, ошол нерсенин дагы алдын алышы аныкталган. Ошондуктан өзү арзан, бирок пайдасы зор болгон ушул мисвакты ар бирибиз сатып алып колдонсок, колдонуу ыкмасын баарыбыз эле билебиз деп ойлойм. Ачып бир аз сыртына кабыгын бир 10 миллиметрче ачабыз дагы колдоно беребиз. Биринчи үстүңкү тиштерден баштайбыз. Үстүңкү тиштин оң жагындагы тиштерди тазалап туруп, анан сол жагын өтөбүз. Андан кийин астыңкы тишке өтүп, анын дагы биринчи оң жагынан баштап, анан сол жагын тазалайбыз, сүртүп чыгабыз. Андан кийин пайдаланып бүткөндөн кийин муну кайра жууп туруп, сыртындагы клеенкасына кайра салып коюу керек. Болбосо кургап калат. Кургап калгандан кийин пайдалануу кыйын болуп калат. Ошондуктан ым боюнча туруш үчүн муну пайдаланып бүтүп жуабыз дагы, ушуга салып тегинен коюп коюш керек. Ошентип аны колдоно беребиз. Канчалык кичирейген сайын акыры өзүбүз колдоно алганга мүмкүнчүлүк болбой калганга чейин колдоно беребиз. Негизи бирөөсү өтө көп убакытка жетет. Бүгүнчө ушул.